Саламатсыңарбы? Саламатсыз. Отургула. Балдар, келиңер биз саламыбызды баштоо үчүн биринчи жагымдуу маанай тартуулап алалы, Кана балдар, жагымдуу маанайга биз саламдашуу адебин көргөзүп берели. Деги эле кыргыздар кантип учурашат, кана саламдашканда көргөзүп койгулачы. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Ал эми аял кишилер кантип учурашат? Саламатчылык. Ал эми англис тилинде кантип учурашат? Good morning. Жаштарчы? Hello. Hi. Азаматсыңар. Түрктөр кантип учурашат? Merhaba. Азаматтар. Кана балдар, деги эле кытайлар, япондор кантип учурашат экен? Нихао. Азаматтар. Балдар, демек саламдашуунун дагы өзүнүн эрежелери бар экен, Кыргызда жакшынакай жакшы сөз бар, саламдашпай сөз баштаба деген. Ансаганда эң биринчи саламдашуунун дагы өзүнүн ыкмаларын дагы билишибиз керек экен. Эми балдар, биздин келгиле биз темага чакырып таштап алалы, балдар. Силер кайсы уруудан экениңерди билесиңерби? Ат башта кандай уруулар жашайт? Ким билет? Кана? Аймерим. Arkadaşlar Çevrik, Moğol'da Sarıbaş, Azık, Азаматсыңар. Ал эми Сүзүк Кыргызстанда кандай уруулар жашайт билебизби? Кана ким айтат? Кана Алия. Sarıbaş, Sarıyak, Buğu, Sokto, Sarı urular var. Ой, азаматсың. Ысык көлдө бугу уруулары, саяк уруулары жашашат экен, Эң ирилери катары нарында биз Сарыбагыш, Моңолдор, саяктарды карайт экенбиз, балдар. Келгиле, бүгүн биз силерге белгилүү болгон смарт максат менен коелу, Кана балдар, ким окуп коет? Неден жазып турат? Эмне дегенди түшүндүрөт? Ой, азаматтар. Демек, бүгүн биз эмнелерди карайбыз? Демек, специфик, темага байланыштуу, ачык айкын, биз эмнелерди карайт экенбиз? Себептерди. Чыгачактардын келип чыгыш себептерин эмне бар экенбиз? Карайбыз. Андан кийин мына бул жерде силер көрүп турасыңар, measurable. Демек, эми биз сабактагы далилдерди келтирип, не кылабыз? Далилдеп сүйлөп беребиз, далилдейбиз. Андан кийин мына неде турат? Achievable. Демек, эми мында силер көрүп турган ресурстарды колдонуп, mind maps, менталдык картанын жардамы менен сүйлөйбүз, иштеп беребиз. Азаматсыңар. Демек, бүгүн биз ресурстарды колдонобуз. Эми балдар, relevant. Эми биз мына бул жерде силер көрүп турасыңар, эмне, качан, кайда, кандайча, кайсы деген суроолор турат, Демек, биз сынчыл оюн стратегиясын пайдаланып Söyleyeyim. биз сүйлөйбүз, ой азаматтар. Балдар, time bounded. Биз эми ушул берилген убакытта сабагыбыздын жемиштүүлүгүн көрүш үчүн, демек, ушул ресурстардын жардамы менен ышыктап сабагыбыздын жемиштүүлүгүн. Мына балдар, биз сабагыбыздын максатын коюп алдык, эң келгиле биз ушуну ишке ашырыш үчүн аракеттерди кылалы. Балдар, мен силерге сабагыбыздын негизинен 3 этаптан турат, Биринчи этабында слайд менен экранды карап, экрандагы суроолорго силер мага mind maps, менталдык картанын жардамы менен иштеп берсеңер. Мына бул жерде суроолор чыкты, Неде жазылып турат? Чыр чатаган себептери. Ой, азаматсыңар. Чыр чатаган себептери деп жазылып турат. Кана балдар, дегиле чыр чатаган себептери эмнеден улам чыккан? Кана ким айтып берет? Аймеринге. Биз эми экрандагы суроолорго менталдык картанын жардамы менен иштесек, мен ой Аймер бул жерге мына биздин даракты көрүп турасыңар, балдар. Эч нерсеси жок. Биз несин көрүп турасыз? Өзөгүн эле багып турабыз, Эми биз ушуну эмнеге айландырышыбыз керек? Ой азаматтар, кана Аймерим, айта кой. 19-й birinci yarımda Kırgız frontosunda жоопкерчилик заманга өздөй соғыштар. Ким айтат? Кана? Келе кой. Нурислам.
Koşusunda deyin, urular deyin, solto, sarbağı, sayak uruları ulan jolaştırışkan. Alan biri 20. yıllar deyin, solto men sarbağı şu uruları jolaşkan. Sayak, oşul. Tışkı kuruluşlar böyle. Alanlar demek kimler geldi şu? Kim çıkarman uşlar? Devletin ortasında ot çakkanlar kimler bular? Çin memleketinin kokon olanları. Daha mı kuruluz? Orası ekmeğe sağlamak. Kana balda. İkinci sıra ne de yazıp durar? Demek kurular aralık çığır çatakta. Sarı bakış, sayak, çatağı. Kana balda kim ayıptı? Sarı bakış, sayak, çatağının gelip çıkışı. Kana gel o, gel. Sarıbaş sayak çatağı. Sarıbaş'ın çok menalı Niyazbek oğul. Niyazbek'in tuğanı Aydak'a baktı. Baştalar kol toplop, астынан қуғындыққа түсіп, қуғындыққа түскенде деген ошол шамшыға чейин качырып барып, ал жерден ошо Ниязбектин 8 беги деген 8 уулдары утулуп калышат кармашта. Азамат. Эми балдар ийинки суроого көңүл бурабыз. Мына балдар сиздерде бугул саяк чатады. Эми сиздер мага бугул саяк чатарын айтып бересиңер. Бугул яна саяк деп жазсаң. Sayak çatağında bu nogoylor kol salganda anın balası Aytak batır göz çıman. Анын баласы экен айтат. Медет таткан баласы. Медет таткан баласы Aytak göz çımanı медет таткан көкөйүнө күйүп чалып ал бугуларды калкка текеске чейин копарат. Калкка текеске чейин копарганда ал жерден медет татканын ошо медет таткан керемет батырдын Колунан Бугул урусунун ол башчысы Балбай Батыр болгон. Ал Балбай Батыр медет таткан жерин басып алганы келе жатканда медет татканын маймунчуктар болгон кызын Акзинатты жактырып калат. Ал жеке эле Акзинатты жактырып калбастан дагы медет таткандын тулпары Сайкүлүктү дагы жактырып калат. Балбай Батырдын негизги максаты эмне экен? Балбай Батырдын негизги максаты медет таткан жерин басып алуу болгон. Kana balдар эгер ормондун кан көтөрүшүн ким айтты? Ормон атасынын ордунбасы туруусун билеп калат. Ал ормон сарбагычтардын саяктарга жардам муктаж ормон бугулардын сарбагычтарга жортуулугун токтотуп аларды өзүнө тарткан. Demek Orman Han özü kayaktan gelген. Кейін анан түндүк кыргыз урларына анын не болгон? Мартабасы, аты, элдерди башкара биле баштаган, Сол кезде анан ал не кылат? Элдерди түндүк уртайга чакырат, Биз эми аны кийинки суроодо карайбыз. Касиет болсуна Манастын кан көтөрүшү менен Ормон хандын кан көтөрүшүнүн айырмаларын, окшош жактарын ким айтып берет? Kana ayta koy. Акбатажак баш болгон кыркылуу кыргыз журтун Классташтарыңды карап, кыркылуу кыргыз журтун чогултуп, Алтайдагы бардык урлардын башын бириктирип, Күшүн, Найган, казактарды, алтайлыктарды, манжулуктарды кыркылуу кыргыз журтун чогултуп, Тосорун ак бозбе союп, ак кийизге салып, Манас баатырды кан көрүшүп, анда Манастын Ормон ханын окшош жактарды өкмөттүн ак кийизге салып кан көтөрүп, ак бозбе союп, кыргыз кана урларын бириктире алган, Азамат Саат. Балдар, не деп турат? Курултай жөнүндө ким айтып берет? Классташтар барды карап көрө атабызбы, Курултайды көрүп, ал курултайга деген челик, сарбагыч, саяк, бугурлар кирет. Балдар, демек биз мына дарага айланып келе деген ушул уруулар анан чыр чатактардын чыгышын,
себептери, жиынтыгы эмне болду, курултай кантип уюшулду билдикке. Биздин сабагыбыздын экинчи этабында биз мына бул жерде силер көрүп турасыңар. Деген суроолорду көрүп турасыңар, балдар. Демек, биз сынчыл ойлоюндан ушул суроолорго жооп беребиз, балдар. Кана балдар келгиле суроолордун алабыз. Келгиле. Кайсы деген суроолор эме кылабыз. Баардык суроолорду алдыңарда, мына бул жерде биздин топко бөлүп алганбыз. Биринчи топ эмне деп ойлойсуз? Сонусто болот. Ал эми экинчи топ болот. Балдар, биз сабагыбызда азыр ушу силердин жооп бергендерди баалайбыз. Мына бул жердеги суроолорго силер өзүңөр жооп бергенде мына силер отурасың, келебай айтылып мына. Сен өзүң салып турасың. Ким жооп берсе ошого сразу бирден карточканы эмне кылып келсиңиз? Салып өзү турат экенсиз. Кайсы деген суроодан алдым. Курултай кайсы жылдар болгон жана кайсы уруулар катышкан? Курултай 1842 болгон. Ага Бугул, Саяк, Саруу, Солто, Сары Багыш уруулары жана башка урууларда азаматсың. Андан кийинки Хамид агайсыз деген суроодун алдым. Ички чатактардын себептери кайсылар болгон? Ички чатактардын себептери олжого түзүлтүү, барымта калуу, малын тартып алуу, жерин тартып алуу. Качан деген суроодан алдым. Сары Багыш бул чатак кайда болду эле? Сары Багыш бул чатак 30-жылдын биринчи июнунда Учкордо болгон. Ошол кезде Балбай Батыр ормондун айылын чапкана келе жатканда колго түшүп жайыл бою колуна киши салып ортодо отурган. андан кийин Ким деген суроону алдым. Медет татка деген ким? Медет татка деген 19-кылымдын биринчи жарымында Кыргыздын чыган нысандарынын бири болгон. 1842 жылы курултай өткөн. Ошол курултайда бүт уруулардын башчылары келген. Башчылар келип Ормо ханды бос бeye союлуп жана ак кийиски оролду көтөрдү. Кимеси Боронбай 19-кылымдын орто ченинде чоң мана болгон. Ал деген бул жолу 1784-85 жылы болуп кайра 1888 жылы каза болгон. Булар аралык чыр-чатактарга эмнелер болгон? Чыр-чатактар негизинен экиге бөлүнгөн, сырткы чыр-чатактар жана ички чыр-чатактар болот. Сырткы чыр-чатактарга бул малын тартып алуу, жылкысын айдап кетүү болгон. Тышкы чыр-чатактарга бул бийлик талашуу, жерин басып алуу. андан кийин Кайсы деген суроодан алдым. Боронбай би Батыш Сибир генерал-губернаторлугуна кайсы жылдары элчилерин жиберген? Бул орус генералдары дагы Боронбайга көңүл бурушуп, эртерээк колго алып меңсеген жана алар 20-40 жылдары элчилер жиберген. суроодун алдым. Бугул саякчылары тууралуу билесиңер. Бугул саякчылары тууралуу Балбай Батыр бугулчусунан болгон. Ал эл тапкан жерин басып алганга баратканда Айтшай кызын агзаны жатырып калат. Агзаны жатырып калбастан аны Сайкулбек атына жатырып калат. Балбай Батыр деген эл тапкан кызын жубайлыкка алам деген ой менен барат. Болгон 1842 жылы хан көтөрүлгөндөн кийин ал түндүк кыргыз урууларын бириктирүүгө аракет кылган. Ал деген ошол кездеги Чын мамлекети жана Кохо хандығының саясатына баш ийген эмес. Ал деген ошол хан көтөрүлгөндөн кийин ар кандай салттар чыгарган. Мисалы, аялдын уну үчүн 150 жылкы, жигиттин уну үчүн 300 жылкы, ал эми кыз бала ачканга 40 жылкы болгон. Демек, Ормон мыйзамдардагы жазыпты отурат. Эми балдар сабагыбыздын 3-чү этабында мына бул жерде силер сүрөттөрдү көрүп турасыңар, Ормон хан, Боронбай би, анан мына бул жерде депутаттарды көрүп турасыңар, балдар. Биз Ормон хан боюнча иштедик, эми силер мага мына Боронбай би боюнча менталдык карта менен иштеп берсеңер. Мына Ормон мында жатканын көрдүңөр, ушул боюнча өзүңөрдүн түшүнүңөр эмне менен жазып келсиңер? Менталдык карта менен жазып келсиңер. Мына бул жерге местерге даяр атман берер. Ушул алтынга силер эмне кылып келсиңер? Жазып иштеп чыгарып келсиңер. 2 мүнөттөн кийин жактайсыңар.
партияны башкарган, кайсы улуудан чыккан, өзүң өзүң түшүнгөнүң. Кайсы топ билсе кол чаап барууга. Медет таска деген кайсы улуудан чыккан, ар бириңе чогуу иште берсе, бирөөгө да калбайсыңар, жардам бере берсе бирет. Бүткөн топ кол чаап койгула болсула убакыт аз калды. Бүттүңөр, даярсыңар. Эми бүткөн орда тунбой чыкабыз, токтотобуз ишти. Биз комуз тобунун жактаганын карайлы. Боромай бир Богоростун чоң манабы болгон. Ал 1855-жылы орус генералына кат жазган. Ормонхандын Эми бүткөн орда тунбой чыкабыз, токтотобуз ишти. Биз комуз тобунун жактаганын карайлы. Боромай бир Богоростун чоң манабы болгон. Ал 1855-жылы орус генералына кат жазган. Алууга аракеттенишип, Ысык-Көлдө 20-40-жылдары элчилик байланыш түзүп болгон. Боромай би элдин турмушун оңдош үчүн жупа эки кому курдуруу ал жакта ордот кылган. Анын ичинде бактар тигилип, алмурууттар өстүрүлгөн. Медет Татка 1838-жылы каза Ана түшүнгөн 1928-жылы туулуп, 1938-жылы болгон. Медет Татканын түк атасы түгөлбөй, чоң атасы келбеппи, аталаш агасы Дүсүпбей болгон. Мунун эмесине калмын кошуп жардамдашкан. Медет Татка уулу Дөлөтбей Балбайды туткунга кармаган. Кана отурабыз. Балдар, эми силерге мен эмне деп билесиң эле? Карточкаларды бергенде, кийин кайсы суроого, канча суроого жооп берсе, эмне кылмак эле? Бирден карточка салып турмак, Кана комуз топ канча карточка экен? 6 суроого жооп берип десиңер, Ал эми кана көкөр тобу саналат. Демек, мыкты тарыхчы. Кайсы топ болду ошондо? Комуз тобу болду. Демек, эки топ тең аябай активдүү катышып, жакшы жооп бергенге аракетти кылдыңар. Балдар, демек биз эгере Түндүк Кыргызстандагы уруулар аралык чыр-чатактардын келип чыгыш себептерин, ошол убактагы кыргыздардын биригишине тышкы душмандардын дагы таасирин тийгизгенин билдик. Ошол убакта кыргыздардын жерине көз аткандар кимдер экен? Ошол кезде Казан хандыгы жана Син империясы болгон. Россия империясы Казактардары. Демек кыргыздардын ажайып кооз жерине, алардын дегеле жайыттарына көз артып, алардын мал мүлкүн тартып алып, малын барымтага алып турган экен. Ошол учурдагы жоопкерчилик заманга мүнөзү, балдар. Демек алардын негизги максаты кыргыздардын ортосуна эмне кылып туралар? Ок жагып, демек булардын биригейин десе дагы алардын ортосуна от жагып. Мисалы, ошол учурда Боромбай менен Ормонхандын ортосуна от жагып турушуптун алардын негизги максаты эмне эле? Кана балдар, демек алардын негизги максаты ошол эки урууларга тоскоолдук кылып, аларды бириктирүү болгон, Балдар, эми сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Биз ойлогон максатыбызга жеттик, бүгүнкү койгон максатыбызга. Азан алсыңар. Үйгө тапшырма, ушул тема боюнча каалаган бир суроону аласыңар дагы, мына могул жердеги силер көрүп турасыңар, бул эмне бул? Шаблон болчу, менталдык
шаблону ушул жактан мына бугул саякчаттары Ормон хандын хан көтөрүлүшү медет картка деп турат каалаган суроолорду дагы ушул менталдык картанын жардамы менен иштеп бересиңер.